Кыргыз саясатында көптөн бери айтылып келген ысым катары бирөөсү сиз экенин айтышат. Анын катарында Мадымаровдун дагы ысымы ошолордун катарына кошулат. Сиз Мадымаров азыркы күндө мына жогорку кеңеште депутат, ишин баштагандан бери өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, ар бир маселеде пикир айтып атат. Бүгүнкү күндө Мадымаровдун саясий таасири кандай? Негизи сиз Мадымаровго кандай баа бересиз? Мадымаров молодец. Сен айткандай, мен 90-жылдан бери саясатта жүрсөм, ал 95-жылдан бери саясатта жүрөт. Мен ушул кезге чейин ар кандай, мен бир эмес 3 жолу түрмөгө түштүм. Ал бирде жолу түшпөй жүрөт. Эми түшпөсүн. Бирок мен ушул кезге чейин парламентте жүрдүм да. Парламенттеги оппозиция болуп жүрдүм. Мадымаров 2005-жылдан баштап парламентте жок. Акыркы 10 жылдан бийликте жок да. Акыркы 10 жылда ал мындай парламенттик эмес, мындай көчөдө оппозиция болуп жүрдү да. Анан парламентке мындай өтүп келди. Эми андай адамдар аз. Парламентте жүрүп эптеп мындай өтүп келсең болот. Анткени эл көрөт, эл менен иштөө мүмкүнчүлүгүң бар. Анан 10 жыл танапсыз болуп сыртта калып, мындай кайра өтүп келиш мындай кыйын да. Анын өтүп келгенинин сыры эми ушул элдин бир бөлүгүнүн оюн ачык айтат. Сөзүндө турат. Мисалы анын көп көз караштары мен туура эмес деп эсептеп колдобойм, бирок ал ушул каккан казыктай болуп өзү айтмакчы ошол сөзүндө турат. Эми ошону жактырган, ошону колдогон шайлоочулар бар. Ошон үчүн ал парламентке келди. Ал эл менен дагы бийлик да баарыбыз мындай эсептешибиз керек. Мадымаров бул бүгүнкү саясий реалдуулук. Андан качып кутула албайсың да. Мадымаров жакпаса да ал жок деп айта албайсың. Ал бар. Анткени анын артында 100 миң, минимум 100 миң адам, активдүү адам, жөнөкөй адам эмес, активдүү адам турат. Бир активдүү адам 10 пассивдүү адамга ашыкча артыкчылык кылат, күчтүүлүк кылат да.